6 bölüm. Ошондо Теңир Мусага: "Эми сен менин фараонго эмне кыларымды көрөсүң? Фараон аларды күчтүү колдун таасири менен кое берет. Атүгүл күчтүү колдун таасири менен аларды өз жеринен кууп чыгат" деди. Ошондо Кудай Мусага мындай деди: "Мен Теңирмин. Мен Ибрайымга, Исхакка жана Жакыпка кудуреттүү Кудай деген ысым менен келгенмин. Бирок аларга Теңир деген ысымым менен ачылган эмесмин. Өздөрү келгин катары жашап жатышкан Канаан жерин берем деп мен алар менен келишим түзгөм. Мен мисирликтердин эзүүсү астында кыйналган Исраил уулдарынын онтогонун угуп, өзүмдүн келишимимди эстедим. Ошондуктан Исраил уулдарына мындай деп айт: Мен Теңирмин. Силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарам. Силерди кулчулуктан бошотом. Силерди кудуреттүү күчүм менен, чоң жазалар менен куткарам. Силерди өзүмө эл кылып алам да, силердин кудайыңар болом. Ошондо силерди мисирликтердин эзүүсүнөн куткарган Кудай Теңириңер мен экенимди билесиңер. Мен колумду көтөрүп Ибрайымга, Исхакка жана Жакыпка берем деп убада кылган жерге силерди алып барам да, аны силерге мураска берем. Мен Теңирмин." Муса муну Исраил уулдарына айтып берди. Бирок алар жүрөк заада болуп калышкандыктан жумуштун оордугунан Мусага кулак салышкан жок. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Мисир падышасы фараонго кирип айт, ал Исраил уулдарын өз жеринен кое берсин." Муса Теңирдин алдында мындай деди: "Мени Исраил уулдары укпай жатышса, фараон кантип уксун? Мен болсо сөзгө жокмун." Бирок Теңир Муса менен Ааронго сүйлөдү. Исраил уулдарын Мисирден алып чыгууга буйрук берип, аларды Исраил уулдарына Мисир падышасы фараонго жиберди. Алардын уруу башчылары булар: Исраилдин туну Рубейндин уулдары Ханох жана Палу, Хесрон жана Карми, бул Рубейн уруусу. Шимондун уулдары Жемуэл жана Жамин, Оят жана Жахин, Сохар жана Канаандык аялдын уулу Шабул, бул Шимон уруусу. Лебинин уулдары, уруу башчылары булар: Гейршон, Каат жана Мерари. Леби болсо 137 жыл жашаган. Гершондун уулдары, уруу башчылары Либни жана Шимей. Кааттын уулдары Амрам жана Ицар, Хеброн жана Узиел. Каат болсо 133 жыл жашаган. Мераринин уулдары Махли жана Муши. Булар Лебинин уруу башчылары. Амрам өзүнүн тайжасы Жохебетти аялды калган. Алага Арун менен Мусаны төрөп берген. Амрам болсо 137 жыл жашаган. Ицардын уулдары Корак, Непек жана Зихри. Узиелдин уулдары Мишаэл, Элсапан жана Ситри. Арун Нахшондун карындашы Аминадаптын кызы Элишебаны аялды калган. Алага Надап менен Абуютту, Элазар менен Итамарды төрөп берген. Корактын уулдары Асир, Элкана жана Абуясап. Булар Корак уруусу. Арундун уулу Элазар Путиэлдин кыздарынын бирөөнү аялды калган. Алага Пинехасты төрөп берген. Булар Лебинин уруу башчылары. Арун менен Муса Теңирден Мисир жеринен Исраил уулдарын кошуундары менен кошо алып чыккыла деген буйрук алган кишилер. Исраил уулдары Мисирден алып чыгуу үчүн фараон менен сүйлөшкөн кишилер ушул Арун менен Муса. Теңир Мисир жеринде Мусага сүйлөдү. Теңир Мусага мындай деди: "Мен Теңирмин. Мен сага айткандым баарын Мисир падышасы фараонго айт." Муса болсо Теңирдин алдында мындай деди: "Мен сөзгө жокмун, фараон мени кантип уксун." 9 бөлүм. Иса 12 шакиртин чакырып алып, аларга жиндерди кууп чыгууга жана оорулууларды айыктырууга күч жана бийлик берди. Аларды Кудайдын падышачылыгын жарыялоого жана оорулууларды айыктырууга жиберип жатып, ал мындай деди: "Жолго эч нерсе албагыла, таяк да, баштык да, нан да, күмүш да, эки кийим да албагыла. Кайсы үйгө кирсеңер, ошол үйдө калгыла жана ошол үйдөн жолго чыккыла. Эгерде силерди кайсы бир шаардын эли кабыл албаса, анда ошол шаардан чыгып бара жатканда аларга каршы күбөлөндүрүү болуш үчүн бутуңардагы чаңды күүп койгула." Алар жолго чыгып, айыл кыштактарды аралап, баардык жерде жакшы кабар таратып, оорулууларды айыктырып жүрүштү. Аймактын акими Ирод Исанын кылган иштери жөнүндө угуп таң калды. Анткени бирөөлөр аны бул өлүп кайра тирилген жакан десе, бирөөлөр Илияс пайгамбар келиптир деп, дагы бирөөлөр байыркы пайгамбарлардын бири тирилип келиптир деп жатышкан эле. Ирод болсо жакандын башын алдырдым эле. А бул ким болду экен? Ал жөнүндө ушундай сөздөрдү угуп жатам деп аны көрүүгө ашыкты. Элчилер кайтып келип, эмне кылгандарын Исага айтып беришти. Иса аларды ээрчитип алып, Бетсаида деген шаардын жанындагы бир обочо жерге кетти. Бирок эл билип калып, анын артынан жөнөдү. Иса аларды тосуп алып, алар менен Кудайдын падышачылыгы жөнүндө аңгемелешти. Айыктырууну сурангандарды айыктырды.
Күн кечкире баштаганда 12 шакирти Исанын жанына келип, элди тарат, тегеректеги айыл кыштактарга барып, өздөрүнө түнөк жана тамак табышсын. Анткени бул ээн жер дешти. Ошондо Иса шакирттерине аларга тамакты силер бергиле деди. Бизде 5 нам менен 2 балыктан башка эч нерсе жок. Ушунча элге тамак сатып келмек белек дешти алар. Ал жерде 5000ге жакын адам бар эле. Иса шакирттерине аларды 50 өлүдөн катар-катар кылып отургузгула деди. 15. Алар ошондой кылып бардыгын отургузушту. Иса болсо 5 нам менен 2 балыкты алып, асманды карап Кудайга ыраазычылык билдирди да, аларды сындырып элге таратуу үчүн шакирттерине берди. Бардыгы жеп тоюшту. Артып калгандарын чогултканда 12 себет болду. Бир жолу Иса сыйынуу үчүн обочо жерге барды. Шакирттери жанында болчу. Иса алардан эл мени ким деп эсептейт деп сурады. Алар ага бирөөлөр чөмүлдүрүүчү Жакан деп, бирөөлөр Илияс пайгамбар деп эсептешет. Дагы бирөөлөр байыркы пайгамбарлардын бири тирилип келиптир дешет, деп жооп беришти. Ошондо Иса алардан силер мени ким деп эсептейсиңер деп сурады. Петр ага Кудайдын машаягы деп жооп берди. Бирок Иса аларга бул тууралуу эч кимге айтпагыла деп катуу эскертти да, адам уулу көп азап чегиши, аксакалдар, башкы ыйык кызмат кылуучулар жана мыйзам окутуучулар тарабынан четке кагылышы, өлтүрүлүшү жана 3-чү күнү тирилиши керек деди. Иса бардыгына кайрылып, ким менин артымдан ээрчигиси келсе, өзүнөн баш тартсын жана күн сайын өзүнүн айкаш жыгачын алып, менин артымдан ээрчисин. Ким өз жанын сактап калгысы келсе, ал андан түбөлүк ажырайт. Ал эми ким мен үчүн өз жанынан ажыраса, ал аны сактап калат. Анткени адам бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өз жанын жоготсо же өзүнө зыян келтирсе, ага андан эмне пайда? Ким менден жана менин сөздөрүмдөн уялса, адам уулу да өзүнүн, атасынын жана ыйык периштелердин даңкы менен келгенде, ошол адамдан уялат. Силерге чындыкты айтып коеюн, бул жерде тургандардын кээ бирөөлөрү Кудайдын падышачылыгын көрмөйүнчө өлүшпөйт деди. Бул сөздөрдү айткандан кийин 8 күндөй өткөн соң Иса Петрди, Жаканды, Жакыпты ээрчитип, сыйынуу үчүн тоого чыкты. Сыйынып жатканда анын жүзү өзгөрүп, кийими аппак болуп жаркырап калды. Ошол учурда Иса менен 2 адам сүйлөшүп жатты. Алар Муса менен Илияс эле. Асман даңкы менен келген алар Исанын Иерусалимде аткара турган иши, өлүмү жөнүндө сүйлөшүштү. Петрди жана анын жанындагыларды болсо катуу уйку басты. Бирок алар ойгонуп кетип, анын даңкын жана аны менен турган 2 адамды көрүштү. 2 адам Исанын жанынан алыстап бара жатканда, Петр ага: "Устат, бул жерде болуу жакшы экен. 3 алачык тургузалы, сага бирди, Мусага бирди, Илияска бирди" деди. Бирок өзүнүн эмне деп жатканын билген жок. Петр сүйлөп жатканда булут пайда болуп, аларды каптап калды. Булут чулгаганда алар коркуп кетишти. Ошондо булут ичинен "Бул менин сүйүктүү уулум, аны уккула" деген үн чыкты. Ушул үн угулгандан кийин Иса жалгыз калды. Шакирттер болсо көргөндөрүн жашырып, ал күндөрү эч кимге эч нерсе айтышкан жок. Эртеси күнү алар тоодон түшкөндө Исаны көп эл тосуп чыкты. Бир маалда элдин арасынан бирөө мындай деп кыйкырды: "Устат, суранам, менин уулума назар сала көр, ал менин жалгызым." Жини кармаганда ал күтүлбөгөн жерден эле кыйкыра баштайт. Жин кыйнаганда анын оозунан ак көбүк агат. Ал аны аябай кыйнап, андан зорго кетет. Мен сенин шакирттериңден жинди кууп чыгууну өтүнсөм, кууп чыга албай коюшту. Ошондо Иса: "Эй, ишенбес, бузулган муун, качанга чейин силер менен болом, качанга чейин силерге чыдайм, уулуңду бул жерге алып кел" деди. Бала келе жатканда жин аны жерге жыгып калтырата баштады. Иса жинге тыюу салып, баланы айыктырды да атасынын колуна тапшырды. Бардыгы Кудайдын улуу күчүнө таң калып жатышты. Бүт эл Исанын кылган иштерине таң калып турганда, ал өзүнүн шакирттерине мындай деди: "Менин бул сөздөрүмдү кунт коюп уккула. Адам уулу адамдардын колуна салынып берилет." Бирок алар бул сөздү түшүнүшкөн жок. Сөздүн мааниси алардан жашыруун болгондуктан түшүнүшкөн жок. Ал эми бул жөнүндө андан кайра суроодон коркушту. Шакирттердин арасында биздин арабызда ким чоң деген ой пайда болду. Алардын ойлорун билген Иса бир баланы өзүнүн алдына тургузду да аларга мындай деди: "Ким бул баланы менин ысымым үчүн кабыл алса, ал мени кабыл алган болот. Ал эми ким мени кабыл алса, мени жиберген Кудайды кабыл алган болот. Араңарда ким баарыңардан кичине болсо, ошол эң чоң болот." Ошондо Жакан: "Устат, биз сенин ысымың менен жиндерди кууп чыгарган адамды көрдүк. Ал биз менен бирге жүрбөгөндүктөн ага тыюу салдык" деди. Иса Жаканга: "Тыюу салбагыла. Ким силерге каршы болбосо, ал силер тарапта" деди. Өзүнүн асманга алынып кете турган күндөрү жакындаганда Иса Иерусалимге барууну чечти.
Ал өзүнө мурун кабарчыларды жөнөттү. Алар барып Исага орун даярдоо үчүн самариялыктардын бир айылына киришти. Анын шакирттери Жакып менен Жакан муну көргөндө, Теңир каалайсыңбы асмандан от түшүп аларды кырып жок кылсын деп айталы дешти. Бирок Иса аларга бурулуп тыюу салды да, ичиңерде кайсы рух бар экенин билбейсиңер. Анткени Адам уулу адамдын жанын өлтүрүү үчүн эмес, куткаруу үчүн келген деди. Ошентип алар башка айылга кетишти. Алар жолдо бара жатышканда бирөө Исага: "Теңир, сен кайда барсаң да, мен сенин артыңан барам" деди. Исага: "Түлкүлөрдүн ийини бар, канаттуулардын уясы бар. Ал эми Адам уулунун баш калкалар жайы жок" деди. Иса башка бирөөгө: "Менин артымдан ээрчи" деди. Ал болсо: "Теңир, адегенде атамды көргө коюп келейин, уруксаат бер" деди. Исага: "Өлгөн адамдардын көмүүнү өлүктөрдүн өзүнө кой. Сен болсо барып Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабарды тарат" деди. Дагы бирөө мындай деди: "Теңир, мен сенин артыңдан ээрчим, бирок адегенде үйдөгүлөрүм менен коштошуп келейин, уруксаат бер" деди. Иса болсо ага: "Сокону кармап алып артына кылчактаган адам Кудайдын падышачылыгына жараксыз" деди. 23 бөлүм. Аюп мындай деген жооп айтты: "Бүгүн да менин сөзүм кайгылуу, тарткан азаптарым онтоолорумдан оор. О, мен аны кантип табаарымды билсем гана, анын тагына жакындай алсам гана, анда мен анын алдында өз иштеримди айтып бермекмин. Оозумду актана турган сөзгө толтуруп алмакмын. Анын мага эмне деп жооп берерин билип алмакмын. Анын мага эмне айтаарын түшүнүп алмакмын. Кантип эле ал эбегейсиз кудуреттүү болуп туруп мени менен таймашсын? Жок, ал антпейт. Ал мага көңүл буруп эле койсо гана. Ошондо адил адам аны менен таймаша алмак. Ошондо мен да өз өкүмдарымдан түбөлүк азаттык алмакмын. Бирок мен чыгышка барсам да ал жок. Батышка барсам да аны байкабайм. Түндүктөн издесем да аны таппайм. Ал түштүктө жашынып турабы дейин десем, ал жактан да көрүнбөйт. Бирок ал менин жолумду билет. Мейли, мени сынап көрсүн. Ошондо мен алтындай болуп чыгам. Менин бутум анын жолунда бекем турат. Анын жолун сактадым. Эч жака бурулбадым. Анын оозунан чыккан осуяттардан бурулуп кетпедим. Анын оозунан чыккан сөздөрдү өз эрежемден артык сактадым. Бирок ал бекем экен. Аны ким жолдон чыгара алат? Ал өз жүрөгүнүн каалаганын жасайт. Ошон үчүн ал мага эмнени белгилеп койсо, ошону орундатат. Анын ушуга окшогон ойлору көп. Ошондуктан мен анын алдында калтырайм. Ойлоном жана андан корком. Кудай жүрөгүмдү алсыратты. Кудуреттүү Кудай мени коркутту. Мен эмне үчүн бул караңгылыктан мурун жок болбодум? Эмне үчүн ал да мени жүзүмдөн караңгыны алып таштабады? 10 бөлүм. Бир туугандар, мен силердин билишиңерди каалайм. Ата-бабаларыбыздын баары булут астында жол жүрүшкөн. Алардын баары деңизден өтүшкөн. Алардын баары булутка жана деңизге Мусанын урматына чөмүлдүрүлүшкөн. Баардыгы бир эле рухий тамак жешкен. Баардыгы бир эле рухий суусундук ичишкен. Өздөрүнүн артынан келе жаткан рухий аскадан суу ичишкен. Ал аска Иса Машаяк болчу. Кудай алардын көпчүлүгүнө нааразы болду. Ошондуктан алар чөлдө өлүп жок болушту. Алар сыяктуу жамандыкка жакын болбошубуз үчүн бул бизге сабак болуп калды. Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп Бурканга табынуучу болбогула. Алар жөнүндө ыйык жазууда эл ичип жегени отурду, көңүл ачканы турду деп жазылган. Кээ бирөөлөрүнө окшоп ойноштук кылбайлы. Алардын 23 миңи бир күндө кырылган. Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп Машаякты сынабайлы. Сынагандарды жылаан чагып өлтүргөн. Алардын кээ бирөөлөрүнө окшоп күңкүлдөбөгүлө. Күңкүлдөгөндөрдү кыруучу өлтүргөн. Алардын башынан өткөн нерселердин баары бизге сабак болуш үчүн болгон. Кылымдын акырында жашап жаткан бизге эскертүү болуш үчүн кагазга түшүрүлгөн. Ошондуктан туруп турам деп ойлогон адам жыгылып калуудан сак болсун. Силер адам баласынын башына келе турган эле сыноолорго туш болдуңар. Кудай ишенимдүү. Ал силердин көтөрө алгыс сыноо менен сыналышыңарга жол бербейт. Сыноону көтөрө алышыңар үчүн сыноо учурунда чыгуу жолун да берет. Ошондуктан сүйүктүүлөрүм, буркандарга кызмат кылуудан качкыла. 15. Силерди акыл эстүү адамдар катары көрүп айтып жатам. Айткандарым жөнүндө өзүңөр ойлонуп көргүлө. Теңирге ыраазычылык билдирүү менен ыраазычылык чөйчөгүнөн ичкенде биз Машаяктын канына үлүштөш болуп жаткан жокпузбу? Нан сындырып жегенде биз Машаяктын денесине үлүштөш болуп жаткан жокпузбу? Нан бирөө. Бардыгыбыз биригип бир денебиз, анткени бардыгыбыз бир нандан жеп жатабыз. Исраил элин алып көрөлү. Курмандыктан жегендер курмандык чалынуучу жайга үлүштөш болуп жатышкан жокпу? Муну менен эмнени айткым келет? Буркан маанилүү нерсе демекчиминби? Же ага багышталган курмандыкты маанилүү нерсе демекчиминби?
Албетте жок. Айтайын дегеним бул бутпарастар курмандыктарын Кудайга эмес, жиндерге багышташат. Силердин жиндер менен үлүштөш болушуңарды каалабайм. Силер бир эле учурда Теңирдин да жиндердин да чөйчөгүнөн ич албайсыңар. Силер бир эле учурда Теңирдин да жиндердин да дасторконунан тамактан албайсыңар. Теңирдин кызганычын ойготкубуз келеби? Же биз андан күчтүүбүзбү? Мага баарын кылууга болот, бирок баары эле пайдалуу эмес. Мага баарын кылууга болот, бирок баары эле ишенимди бекемдебейт. Ар бир адам өзүн эле эмес, өзгөнү да ойлосун. Базарда сатылгандын баардыгын текшербестен, тынчсызданбастан эле алып жегиле. Анткени жер жана жердегинин баардыгы Теңирдики. Эгерде Теңирге ишенбегендердин бири силерди үйүнө чакырып калса, аныкына барганыңарда алдыңарга коюлган тамак ашты текшербестен, тынчсызданбастан эле жегиле. Эгерде кимдир бирөө силерге бул бурканга багышталган тамак десе, анда муну айткан ошол адам үчүн жана анын абийири үчүн жебей эле койгула. Өзүмдүн эмес, анын абийирин айтып жатам. Башка бирөөнүн абийирине өз эркиндигимди соттотуп эмне кылам? Эгерде мен тамакты Кудайга ыраазычылык билдирүү менен жеп жатсам, анда мени ыраазычылык билдирип жеген тамак үчүн айыптоонун эмне кереги бар? Ошентип ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Жүйүткө да, эллинге да, Кудайдын жыйынына да азгырык болбогула. Мен да өз пайдамды эмес, көптөрдүн пайдасын көздөп, куткарылып калышы үчүн аларга баардык жагынан жагууга аракеттенип жатам.